Биз сабак десе эле мектепти түшүнөт экенбиз, мугалимди түшүнөт экенбиз. Көрсө ар бир баскан турганың сабак экен. Кумурскадан да сабак аласың. Кумурска аркага кайтпайт. Алдынан тоскоолдук чыкса деле бул жагынан өтүп көрөт, ашып көрөт, кечип көрөт. Акыры жол таап алдыга кетет да аркага кайтпайт. Жаш баладан деле сабак алсаң болот экен. Жаш бала бирдекеге умтулса токтоп калбайт. Айды алып бер, күндү алып бер, жетем. Ишенич бар. Ошол ишеничти жок кылган ким? Кайрылуу өзүбүз экен. Колуңан келбейт, кыла албайсың, жарабайсың, болбойсуң деп отуруп, балага ынандырып койгон өзүбүз болот экенбиз. Анан баладан үйрөнөт турган дагы бир нерсе бар, кек сактабайт. Эми эле урушуп аткан, карасаң 5 мүнөттөн кийин ошону ойноп аткан. Баладан дагы бирдеке үйрөндүм, эч тынч отурбайт да. Бекер отурбайт. Бирдеке менен алек, ошону дагы биз сындырасың, болбойт, кармаба деп отуруп баланы мокото берет экенбиз. Бала сындырат, ошентип дүйнөнү тааныйт. Бала оозуна салат, ошентип дүйнөнү тааныйт. Бала кыйкырат, унчукпа, тынч отур. Ушунун баардыгы туура эмес тарбия экен. Себеби бала деген бала, башы көзү чара. Эмне үчүн кичинекей бала бирдеме алса уурлук деп эсептебейбиз, анткени ал түшүнбөйт уурлук экендигин. Ошон үчүн мен мына Кочкорго келгенде эле көп нерсени үйрөндүм. 2 күндөн бери Кудайга шүгүр ушул жерде Махабат деген эжеке отурат. Нурбек деген мырзанын жубайы экен. Ошолордун үйүндө конок болуп отурабыз. Мен булардын үй бүлөсүнөн да көп нерсе үйрөндүм. Жумушка кетти, жумуш оңой эмес билем. Бирок келип дасторкону деле жайылып турат, үйү деле жыйналуу, көңүлү деле көтөрүңкү, биздин деле көңүлүбүздү көтөрүп, бүт муктаждарды чечип, кайра кыргыздын аялдарына чоң рахмат. Эгер Германияга барганда ачка калмакпыз. Же күйөөсүнө айтмак, бар апарып гостиницага жаткызып кел, эмне буларга демек. Ошон үчүн кыргыздын аялдарына мен ушунчалык ыраазы болом. Мектептен жини келип, күйөөсү менен урушуп атса, конок келип калса дагы күлүп жайнап тосуп алат. Ошол мезгилде эркектер каалаган сүйлөп алат да. Конок келген учурда аябай жакшы көрөм, анткени аялымды толук башкарам. Тур десем турат, тамак. Карабайсыңбы мынаны? Бирок көз карашында бирдеке болот да, азыр конок кетет, абайлап аша жаппаңыз деген нерсе болот да. Бирок өзүң деле коркуп отурасың, конок кеткенден кийин абалым кантет, бирок бир чыгарып аласың да жыргапчы. Себеби коноктун көзүнчө кыргыздын аялдар эч качан каяш айтпайт, баш ийип берет. Бирок конок кеткенден кийин эмне болсо ошо болсун, аксынын баары жошо болсун. Ошон чоң рахмат. Мына кечэтен бери Махабаттын үйүндө отурабыз. Анан ага экөөбүз эртең менен ушул боюнча сүйлөшүп олтурдук. Өзү үйгө конок келбесе, ошол коркуш керек ушунданчы. Конок деп бекер айтпайт. Чоң атам айтчу, конок деген Кудайдын аты деп. Бул жөнөкөй сөз эмес. Кудай конок деп акыркы малын союп берген бул кыргыз эле. Дүйнөдө башка мындай эл таппайсың. Өзүндө жок болсо дагы берген. Эмнеге? Ага берген менен коноктун сообу калат, батасы калат. Бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт. Ошон үчүн укум тукумубуз уланып келатыптыр. Ырыскын Алла таала берет, мал бербейт. Карасаңыздар, биз менен тең тарыхчылар отурат. Мына экөө тең тарыхчы экен агайларыбыз. Сактар каякта? Келттер каякта? Гундар каякта? Усундар каякта? Биз келатабыз. Эки эле сыпат. Коноктон эчтеке аябаппыз. Бул бир. Экинчи, атаңды өлтүргөнгө энеңди бер. Ушундай кечиримдүү экенбиз. Ошон үчүн Алла таала бизди сактап келат. Ошого азыр мындай кечиришип отуралы, анча мынча кече директордон капа болгондор, завучтан капа болгондор, кайненеден капа болгондор, үйгө барсаң күйөөдөн капа болгондор, мындай капа болбой отуруңуздарчы, күлүп жайнап отуруңуздарчы. Кечирим ушунчалык кымбат нерсе, сыйлыгын бу дүйнөдө аласың. Эмне билесиңерби? Ким кечирип койсо инсульттан кутулат экен, инфаркттан кутулат экен, кыжылачтыктан кутулат экен. А ким кечирбесе, мындай адамды эстегенде эле жиниң келе берет, байкаган мындай ошо кимге таарынып калсаң, эстеген сайын эле тамак жеп аткан жерде эстесең, тамагың токтойт да. Ошо мезгилде күйөөң алдыңа чыгып калса, балия кала, турчумай кал. Балаң болсо башмай кал. Анан башың мынтип баштайт. Өзүң менен өзүң сүйлөшүп элечи, шашпасын, мен жолуксам мойнун жулам. Бир сөз бар кыргыздын, жок дегенде айтып алам, мен бетине эле айтам, шашпасын деп жүрүп, чачың түшөт, тишиң түшөт, чачың агарат, бетиң тырышат, бирок сен капа болуп, нервиңе тийген адам ысык көлдүн жээгинде эс алып атат, сен унутуп койгон. Ошон үчүн кечирип койгулачы. Молдокелер бекер айтпайт экен. Сен кечирбей жүрүп өлүп кетсең, Алла таала сени да кечирбей тосуп алат деп. Бизди Алла таала кечирип атат го. Азыр каталыктарыбызды ортого алып чыгып жыйып койсо, бирибиз менен бирибиз сүйлөшпөй калабыз. Канча кемчиликтерибиз бар. Бирөөлөр билген кемчиликтер бар, билбеген кемчиликтер бар. Кээде мектеп окуучулар менен жолукканда, студенттер менен жолукканда бир суроо берем. Аркаңардан чуркап жүргөн жигиттер барбы дейм. Ооба дейт. Чындап эле бирөөнү сүйсөң аркасынан чуркайсың, ошого жетсем эле бактылуу болом деп ойлойсуң. Бирок кыздарга суроо берем да, ошондо кээде өзүңөргө оюңарга келеби? Мен эмнем жакшы көрөт деген ой келеби?
тооба кылдым, аркамдан ушунча чуркайт, сен өлүп калам деп атат. Менин эмнеге ушунча өзүн курбанчылык кылып атат? Себеби адам өзүн өзү билет. Биз кемчилдиктүү инсанбыз. Жакшы адам ким? Ката кетирет, тооба келтирет, ката кетирет, тооба келтирет. Бирок тооба келтирүү деген бир катаны эки кайталаш эмес. Адам ката кетирген адам жаман эмес. Бир катаны эки жолу кетирген адам ката. Мен Япон керемет деген сырым бар. Окугандар болсо окугандар, окубагандар болсо бере койгон эле. Мына мисалы ушунчадан мына Япон кереметтин сыры. Фудзияма тоосуна чыкканмын. Фудзияманы билесиздер да. Географтар бар. Мен биринчи Айтматовдун Фудзиямада Кадыр түн деген чыгармасын ошол жерден билгенмин. Анан бир жолу чыктым. Экинчи жолу чыкса чыкмаган эмесмин. Ошондо үчүн япондордун бир сөзү бар. Ким Японияга келип Фудзиямага бир жолу чыкпаса келеси о, эки жолу чыкса андан өткөн келеси о деген. Ошон үчүн бир катаны эки кайталабайлы. Адам эмнеси менен адам? Же алдыга кетет экен, же аркага кетет экен. Күндөн күнгө өспөсөк адам болбой калат экенбиз. Эгерде бир деңгээлге жетип, ушул жерде мага болот десең болду, аркага кетет экенсиң. Адам ордунда турбайт экен. Же аркага, же алдыга. Же аркага, же алдыга. Ордунда туруштун жолу ушул, алдыга жыл экен да. Ошон үчүн кечиришип отуралы, жүрөктөрдү тазалап отуралы, билесиздер да. Таза эмес идишке адам чай ичпейт. Идиш жуулбаса бирдеме койгуң келбейт. Ошол сыяктуу жүрөк таза болбосо жараткандын нуру кирбейт экен. Адамдардын Алла Таала өңүн эмес, боюн эмес, чачын эмес, кашын эмес, агай айткандай шубасын эмес, кулагындагы алтын, колундагы үзүгүн эмес, үзүк деп түрктөр эмнени айтат? Шакекти айтат. Аларды карабайт экен, Алла Таала жүрөгүңдү карайт экен. Эгер жүрөгүңдө кек болсо, өч болсо, таарыныч болсо, касат деп коет, көрө албастык болсо, тардык болсо, сараңдык болсо, бул жаратканга жакпайт экен. Бул бир. Экинчиден, жүрөгүңдө бирөөнү өтө катуу жакшы көрүп кетсең, бул да жаратканга жакпайт экен. Кээде кайнене келин проблемасы эмнеге? Апа баланы өтө жакшы көрүп кеткен, бала аялын өтө жакшы көрүп кеткен, бул жаратканга жакпай калат экен. Жүрөгүндө өзүнөн да бирөөнү жакшы көргөн адам болсо, Алла Таала ошол аркылуу же проблема берет экен, же ошону алып коет экен. Ошон үчүн өтө катуу жакшы көрө бербейли. Бардыгыбызда кемчилдик бар. Кумир тута турган эч ким жок бул дүйнөдө. Анан Фудзиямага чыгып баратканда дагы бирдекени үйрөндүм. Ошол эле китепти кайралайын. Фудзияма алыстан аябай кооз, билесиздерби? Симметрия, бул жагы дагы тегиз, чыккың келет, көргүң келет, укмуш кооз көрүнөт, бирок үстүнө чыккан адам өкүнөт экен. Эмнеге билесиздерби? Эчтеке жок кызыл топурактан башка, кызыл кумдан башка. Убагында вулкан атылган экен, бардыгын күйгүзүп кетиптир. Азыркыга чейин чөп өспөйт. Ошондой шамалда чыгыппын, жамгырда чыгыппын, корголгонго эчтеке жок. Алыстан карасаң бардыгы да жакшы, бирок жеткенден кийин ошонун кадырын билинбей калат. Мына мен деле турмушка чыксам бактылуу болом, ушул кишиге дедиңиздер эле, кана бактылуу болгонуңуздар. Бирок бактылуусуздар, ишенип коюңуздар. Мен эмнеге турмуштун өзү сабак экен дедим? Мына Кочкордо келгендеги сабактарымды айтып берейин. Нурбек экөөбүз тааныштык, өткөндө эле таанышканбыз. Махабаттын жубайы. Махабаттын жубайы эмес, жубай деп аялды айтат. Жолдош, туура сүйлөшүбүз керек экен да. Бизде бир достор деген группа бар, билесиздерби? Ансамбль. Бүт кыздар достор деп айтылбайт, курбулар деп айтылат. Достор деген топту билет белеңиздер? Нуриза Абасова, Орозгүл Токторбаева болуп ырдашат эле го. Достор бул эркектерге айтылат, аялдарга курбулар деген сөз жарашат. Ошон үчүн сөздү туура колдонолу. Нурбек менен сүйлөшүп отурсам мага бирдекени айтып берди. Буга чейин Чолпондо жашаптыр, өзү электрик турбайбы. Анан кийин Карагужурда жашадык дейт. Карагужурга барганда кадимкидей эле электрик силердин счетчуңар мынчаны көрсөтүп атат, акчасын төлөп койгула деп жазып кетип атам дейт. Таркат дүмүрчөктөрдү берип. Бир үйгө кирдим дейт, экинчи үйгө киргенде аксакал айтты дейт. Дүмүрчөктү бер, балам түшүндүм. Муну төлөйм, эч проблема жок, биринчи үйгө кир деп айтты дейт. Анан кийин үйгө киргенден кийин дасторкон жайып жаңыдан келипсиң. Кыргыз киргенден кийин дамос тийип кетиш керек. Дамос тийбе сал кыргыздын салтына жатпай калат, балам, кел, отур деп, ал акыбалымды сурап, алдыма чай коюп, кийинкисине барсам да ошентти дейт. Андан кийинкисине ошентти дейт. Карагужур бул жерден канча километр экенин билбейм, бирок Кочкордогудан асман жердегидей айырма бар экен дейт. Кочкорго келгенде Бишкектегиден асман жердегидей айырма. Азыр Бишкекте үйүнө батырып 2 күн бага тургандарды таппайсың. Туугандарың биринчи келгенде качан келдиң ушуну сурайт, анан эле качан кетесиң ошону сурайт. Качан келдиң дегенде көзүңө карайт, эртең кетем десең бутуңга карайт. Бирок бул жерде 2 күндөн бери бутубузду карай элек. Бутумду бүгүн карасам, майлап коюптур Нурбек. Чоң рахмат айтып коюңузчу күйөөңүзгө. Эми караңыз, канчалык центрден алыстаган сайын ошончолук кыргыздын салттары сакталып атат.
Мына Тогуз Төрөгө жол ачылды. Мындан 4-5 жыл мурда Тогуз Төрөгө барганда ушунчалык жакшы дос болгон. Мен айтканмын, жакында жол ачылат, ушул адамгерчилиңер кетет деген. Жок, кетирбейбиз. Жок, кетет. Эмне себептен дегенде адам көбөйгөн сайын адамдын кадыры түшө баштайт экен. Эмнеге Бишкекте адам адамдын кадырын билбейт? Көрсө, этаж үйдө бирибиз тебелеп жашайбыз, кадырыбызды эле тебелеп коет экенбиз, ачыгын айтайын. Кечирип коюңуздар, үстүбүздө муктаждык аткарып атсак, шырылдап суулар кетип атса, ошончо эле кошунаңды билбейсиң. Бирин-бири чайга чакырмай мындай турсун. Бирок карасаңыздар, канчалык алыстаган сайын ошончолук. Мына жол ачылды көрөсүздөр. Ошол Тогуз Төрөлүк туугандарыбыз мурдагыдай меймандостугу кетип сата баштайт. Мурдагы меймандар көзүнө клиент көрүнө баштайт. Бул да Тогуз жолдун тоомунда, тетиги кире бериштеги туунун алдындагы менин ырым 4 сабыр. Автору Кадырбеков Нуржигит, билип коюңуздар ошону. Бүгүн барып окуп жаттап алыңыздар. Айтайын дегеним, балдардычы билимдүү, илимдүү, ыймандуу эмес, кыргыз кылып тарбиялайлычы. Мына кыргыздын салты. Эртең менен агай ушул экөөбүз теманы сүйлөшүп отурсак, агай айтып берип атпайбы? Үйгө конок келет эле, апаңыздын аты ким? Курсанай деген апам дейт. Курсан деген аттарды аябай жакшы көрөм дейт. Кокуз конок келип үйгө кирбей кетип калса, жок дегенде нанос тийбей кетпедиби деп кыжылат болот эле дейт. Бир нанос тийип коюп кетсе болот эле го. Анан аркасынан чыгып дарбазага чейин алып барып ооз тийтерет болчу дейт. Мына кыргыздын салты. Бизди эл катары сактап келаткан ушул салттарыбыз, адам кетет, амал калат. Адам өлөт, анын ишин өлтүрөт. Адам өлгөндө көмөсүң, бирок анын ишин көмө албайсың, амалын көмө албайсың, артында калган атын көмө албайсың. Кыргызды кыргызган ушул салттары. Мына ошол салтты биз бул жерден көрдүк. Рахмат Махабат айым, ордуңузда бир туруп коюңузчу. Ошо кара кужурдан дейт, ушунчалык адамгерчиликти үйрөнүп келдим дейт, кыргызчылыкты үйрөнүп келдим дейт. Ошон үчүн кыргыз кылып кантип тарбиялайбыз? Өткөндө бирөө айтат, Москвадан, Питерден балдарым, Питерде болсо, Москвадан балдарымды алып келдим дейт. Кыргыз кылайын деп аракет кылып дейт, кыргызча сүйлөп, анан жайлоого алып бардым дейт. Жайлоого алып барып, машинадан түшкүлө десем, түшпөйт дейт. Биздин тоолор, мөңгүлөр, суулар, жайлоолор, мен биякта чоңойгонмун, кымыз деген бар, жупа деген бар деп айтып барганмын дейт. Түшпөйт дейт. Неге түшпөйсүңөр десем, там какашки деп айтты дейт. Малдын кыгынан жирген түшпөй атыптыр. А малдын кыгын мен муну колдор менен далай жуурбадымбы. Кезек жасап, ошону кыш түнгөнү тандырга жагат элек. Очокко жагат элек. Эми ошол кантип кыргыз деп айтасың? Кабыгы калды, Данеге кетти да. Дагы бир үйгө кирдим. Кирип, өзүм эле айылымда аксакалдан кабар алып барып, бул кимдин кызысың деп койсо, мен ушундай жебүүчүдөй карады. Кичинекей эле кыз, ашып барса бир 11-12 жаштагы кыз. Дароо түшүндүм, Кыргызстанда чоңойгон эмес бул кыз. Анан сурадым, кимдин кызы? Баланчанын кызы, менден 1 жаш улуу атасы. Москвада төрөлүп чоңойгон кыз экен. Карасаң, кебетеси кыргыз, сыпаты такыр башка болуп калган. Адамды адам кылганчы, кебетеси эмес, анын сыпаты. Биринчи атты атаң коет, Айбек, Нурбек, Айнур, Гүлнур деп. Экинчи атты өзүңө коесуң. Берешен болсоң, Берешен деген ат кошулат, Ууру болсоң, Ууру деген ат кошулат, Ушакчы болсоң, Ушакчы деген ат кошулат, Жалганчы болсоң, Жалганчы деген ат кошулат. Эми караңыз, ошол кыз. Анан акырын сурадым, где ты выросла? Сен в Москве, мындай, сенин ишиң эмне дегенде карады. Болду, биз колдон чыгардык. Алардын тапкан миллиард миллиондоруна сүйүнүп жүрөбүз Россиядан келген акчаларга, бирок биз элди колдон чыгарып атабыз, адамды колдон чыгарып атабыз. Ошого суранат элем, кыргыз кылып тарбиялайлычы. Мен Японияда окугам, япондордун бир сыпаты бар. Өздөрүнүн балдарына япон тамактарын берет. Бир япон келип Кыргызстандын бала бакчасында таң калыптыр, мектебинде таң калыптыр. Эртең мененки завтрак нанүштө деп коебуз, Нанүштөнү карадым, кыргыздын бир тамагы жок экен. Борщ дагы силердики эмес. Компот да силердики эмес. Каша дагы силердики эмес. Демек, балдарыңарды келечекте кыргыз көрө албайсыңар деген экен. Ашказандагы нерсе кан болот, кан жүрөктөн өтөт. Ошон үчүн жегениңе жараша сенин мүнөзүң, баскан турганың, адебиң деген сөз бекер эмес. Арамдан сакта деп кыргыз бекер айтпайт. Жупка дегенди билгендер азайып баратат. Алдына биягына жарманы кой, биягына коланы кой. Балдардын 90 эмес 100% коланы тандайт азыр. Өзүбүз деле тандап калдык окшойт. Чын айтам. Сарымай, чөбөгө айылдарда бар, шаарларда чөбөгөнү көрөйүн деген көз жок азыр. Тез татым, жанагы гамбургер, шаурма ошо жака ооп кеттик. А бирок япондор дүйнөдөгү технологиялык жактан биринчи өлкө болсо дагы өздөрүнүн сушисин, өздөрүнүн темпорасын, өздөрүнүн раменин дагы деле балдарына берет. Ашказаныңды кыргыз кылып көндүрөлү, бул өтө чоң маселе.
Немете бериңиз ага. Ошон үчүн кыргыз кылып тарбиялайлы. Мен мына Кочкордон үйрөнгөн нерселеримди. Кече бул жака Закир деген агай келди. Айыл өкмөт экен го. Бир окуяны айтып берди. Билбейм, башкалар мындай эле угуп койду болсо керек, мен көзүмө жаш келди. Өзгөндүк болот экен, Өзгөндө Кароол деген айыл бар. Ошо Кароол деген айылга армиядан келатып, бир кыргыздын мырзасы Крымдык татар кыз алганча келген экен убагында, Союздун учурунда. Ошо Крымдык татар кыз келин болуп келгенде аркасынан туугандары бир келген дейт. Ошол бойдон кайра келген жок дейт. Же туугандар кабар алган жок дейт. Же өзү да катуу киши же колунда жокпу, туугандарына жиберген жок дейт. А дегенде карып күйөөсү кетти дейт. Анан байбичеси кетти. Өлөр өлгүчөктү батышты карап жүрүп өтүп кетти дейт. Келип калар, келер бекен, келер мекен деген бойдон өтүп кетти дейт. Азыр араңыздарда башка жактан келген келиндер деле бар. Анча мынча мындай кайгырып турсачы, мугалимдер түшүнүп койгулачы. Мына 2 күндөн бери сыйлап атасыздар, эң сонун тамактар, эң сонун аба ырайы, эң сонун чөйрө, эң сонун мамиле. Акимдин орун басары өзү келип атат. Бирок мен үйдү сагындым, үйгө кетким келип атат. Эркекмин себеби. А бирок араңарда Таластан, Оштон, Баткенден, Жалал Абадтан Түбөлүккө келгендер бар. Ошолорго бир жакшыраак мамиле кылып койгулачы. Өзгөчө күйөөлөр жакшы мамиле кылсынчы, анткени ал кайненеси үчүн келген жок, кайнатасы үчүн келген жок. Ошол күйтөк башты ээрчип келди. Келип алып кордоп атасың. Анча мынча сөзүн көтөрө албай атасың, урушуп атасың. Өзгөчө алыстан келгендерди сен сыйлап коелучу. Анан араңардан да алыска кеткен кыздар бар. Бүгүн барып телефон чалып койгула. Кандай жакшыбы? 1000 сом, 500 сомдон эчтеке кетпейт. М-банктан акча которуп койгула. Ошолордун батасы менен жашооңдо жолуң ачылат. Ишенип коюшуга. Карашы мына Кочкордон алган кечеги сабак. Мен муну бир чыгарма кылып жазайын, кино кылып тартайын деген эле оюм бар, бирок эми кино режиссер эмесмин. Мына ушул жака келгендеги эле менин алган сабактарым ошол. Ошон үчүн мен эмнени айткым келип атат? Мугалимчи биринчи кезекте баланы түшүнүш керек экен. Азыр түшүнбөй атыппыз да. Эмне үчүн бала мени түшүнбөйт дейсиң? Бала түшүнбөйт, анткени биз бала болуп көргөнбүз, бирок бала биз болуп көрө элек. Эки адам урушуп кетсе ким күнөөлүү? Акылдуусу күнөөлүү деп бекер айтпайт. Эки адам айтышып атса, сен акылдуусун күнөөлөйсүң, ушуга теңелбей эле койбойлубу? Азыр биз балдарга теңелип, ошолорго катуу сөз айтып, тилибизден жаман сөз чыкпасынчы, тил иштеп кое берет, бирок күнөөсү сол периштеге жазылып калды, акыретте катуу жооп беребиз. Кыргыздын бир сөзү бар, менден кетпесин деген. Ушу бизден кетпесинчи, бирөө айтат эмес, бир жолу айтты унчукпадым, 2 жолу айтты унчукпадым, 3 жолу айтты унчукпадым, эмне кылайын десе, дагы деле унчукпай кой деген экен. Ким утат? Унчукпаган утат бу заманда. Бу заманда унчукпаган утат. Тилди камасында балат алат, тишти бериптир, тиштин сыртынан эринди бериптир. Эң камай турган нерсе, түрмө камай турган бул тил экен. Ошон үчүн ушундай ачууң келсе да баладан чыгарбай эле койчу. Мен мурда билбейт элем. Бала сабак окубаса урушканды туура эле көрөт элем. Бирок биз билбейбиз да үйүндө эмне окуя болуп атат. Ата менен апа урушуп кеткен күнүчү бала сабак эмесчи, андан кызыгына да көңүл чаппайт. Балким бир иниси ооруп атат, бир карындашы ооруп атат. Жакшы көргөн чоң атасы өлүм алдында отурат, аны келип айтпайт да бала. Анан сен окубайсың деп бияктан дагы эзип атсаң, баланы эзе берсең, сыга берсең, бала же коркок болот экен, же мокок болот экен, же алдамчы болот экен. Ушунун жинине тийбей эле коеюнчу деп алдай баштайт экен. Ошого мен суранат элем, мындай бир түшүнүп коелу, бир окуя бар. Аны угуп эле жүрөсүздөр, кайталап бере берейин. Капырак айткандай айтайынбы? Бир мугалим жаңы келет. Жаңы келгенден кийин караса, аркада жүдөп бир бала отурат. Сабак деле окубайт. Өзү менен өзү чачы каралбаган, тырмак өскөн, андайларды мына линейкага чыгарат эле. Чачы каралбаган, тырмак өскөн. Айланайын кыздарды чачынан чиркеп пит чыкты деп ортого чыгарат эле. Айланайын, ушундай замандан өткөнбүз. Ошо кыздардын өлбөй аман эсен ушул заманга келгенде чоң рахмат. Турмушка чыгайын деп бой башын жасап калган кыздарды пит чыкты деп ортого ушинтип тургандары азыркыга чейин эсимде. Эмне деген система болгон? Ошон үчүн анча мынча мындай машина рубкасы деле тоготпогон эл болдук чынында. Кээде машина бырыйса деле. Анан ошентип отурат, бирок ушундай акылман аял экен да, акылман эжек экен. Башкалары эки алар окубайсың деп урушса, ошол урушпайт экен. Анан акырын барып иликтеп көрөт, түшүнүп көрөт.
Анан барып ошо бала жөнүндө архивдик справканы карайт. Караса, 1-класс жөндөмдүү, күлүп жайнаган, ак көңүл, ушундай кызыккан бала, математиканы өздөштүрүп атат, тилди өздөштүрүп атат, суроолору да кызык. 2-классында жалаң бешке окуган, 3-классында, 4-класстан баштап сабакка көпкө келген жок. Начарлай баштады, көңүлү деле жок. Анан сырын караса, ошо мезгилде апасы өтүп кеткен экен. 5-класс, бала ушу 5-те окуп калган го дейм. Ошону түшүнөт экен да, анан кийин жакшы мамиле кыла баштайт экен. Алдыга отургузат экен, көңүл бөлөт экен. Анан бир күн эжекенин туулган күнгө эми колунан келген белегин алганчы келет ар ким. Аны берет, буну берет. Анан бул да белегин алып чыкканда балдар күлүп экен. Көрсө, жарымы бош атыр экен. Эми акчасы жок болсо эмне алып келет? Үйүндөгүн алып келди да. Ошону күлүп жайнап кабыл алып, эртеси себинип келет экен. Анан баладан кечинде кат келиптир, кетип атып колуна кат кармап кетиптир. Анан эжеке мен бүгүн аябай сүйүнүп бактылуу болдум, анткени кер эле кечке сиз апам жыттанып отурдуңуз деген экен. Азыр апалар бар. Кудайга шүгүр, апалар өтүп кеткендер дагы бар, бирок апаң отурган орун бир күнү бош калат. Бүгүн барып колунан өп, бешинесинен өп коелу, сүйүп коелучу. Телефондон чалып, апа сени жакшы көрөм. Кичине болсо да белек алып алыңыз, чай ичип алыңыз деп 1000 сом, 500 сомдон которуп коелучу. Кээ бир балдар бар, бирөөнү катуу сүйүп калат, ошондон баштап окууну таштап коет. А тиги кыз андан бетер кылыктанып, андан бетер башкалар менен көзүнө көрүнүп бир жолу баланы жок кылып коет. Кээде ойлоп кетем, ушу балдар менен кыздарды бөлүп окуткан деле туура окшойт, чоңойгон сайын. Ишенбесеңиздер, Сапат деген мектеп бар. Билесиздер, азыр Мариф болуп калды. Эмнеге алдыга кеткен? Кыздар бөлөк, балдар бөлөк. Сүйүп калмай жок. Инкамал апайды билесиздер да, эрте жаздагы турналар. Буякта өлүп тирилип, эми ушинтип айтат го кыргыз. Тема түшүндүрүп атат, Цейлон аралдарын. А тиги болсо Мырзагүлдү ойлоп отурат да. Андай заман мен да өткөн эмес, менде деле өткөн. Силер да өткөн эмес, силерде деле өткөн. Ошон үчүн мындай бири-бирибизди түшүнүп жашаганга Кудай жеткирсин, менин тилегим ушул. Анан ага аябай сонун сөздөр сүйлөп берди. Мен ушул нерселерди айткым келип атат. Мурда карасаңыздар, дагы бир китебим бар, ушта мен жаздым. Ысык көлгө барганда бир апа бар экен. Мурда дейт, жокчулуктан биз сурап барбайт элек дейт. Нан сураган күндө элесиңиздерби? Туз сурап барган. Жөн эле шылтоо сурап барып, ал акыбал сурашып келет элек дейт. Кандайсың, амансыңбы, тынчсыңбы, баягы балаң кантти, келсе бир айтып койсоң, чай берип коеюн. Азыр нан деле сурабай калдык дейт. Туз деле сурабай калдык дейт. Бирок бир адам өзүнүн кошунасынан туз сураткан экен. Неге билесизби? Анан балдар таң калат, үйдө туз турбайбы деп. Сиз акылмандыгын караңыз. Балам, алар колунда жок. Кудайга шүгүр, бизге Алла Таала берди. Бул менин кыйындыгыман эмес, Алла Таала берип атат. Малыбыз бар, үй жайыбыз, колубуз, акчабыз бар. Бизден анча-мынча бирдеме сурап турат. Анан биз да сурап коелу, болбосо эртеге ыңгайсыз болуп уялып калбасын. Караңыздар кандай даанышмандуулук. Хикмат деген нерсе бар. Кайнене келин проблемасы чечкен да бир окуя бар. Ушулардын да хикматтуулук, даанышмандуулук өтө керек экен да. Бир жолу жаңыдан эле үйлөнгөн баласын кайненеси келини менен чайга чакырыптыр. Өзгөчө мына ишенсеңиздер, мына үйгө барганда эле бир кошунаңыз чайга чакырып атса, сүйүнүп кетесиздерби? Тамак саштын кереги жок, жасанып эле сүйүнүп эле жөнөп калат. Эркекке бар, эркек көчөдө көп жүрөт да. Мен иштейм, аялым үйдө отурат. Бир жака десем эле шылдыңдап эле ары бери басып эле, жасанып эле чакырып туруп, атасы качан барат экенбиз деп эле оозуна бирдеке салып булар сайынып калат. Анын сүйүнгөнүн көрүп мен сүйүнөм, романтика ошол экени. Аялың сүйүнсө сүйүнө бересиң, бирок эркектер муну айтпайт да. Аял айтышын каалайт, сен сүйсөң сүйүнөм, мен ушундай сени жакшы көрөм, алтыным, берекем. Эркекчи айтпай эле сүйө берет, көп кызмат болбогулачы, эмнеге айтпайт да? Мына жерде эркек туруп отурат. Аял айтышын каалайт экен, эркек ушу айтпай сүйөт да, өлүп бараса дагы айтпай сүйөт. Анан өлгөндөн кийин, жаным, сени жакшы көрөт элем деп коет экен. Ошонун тирүүсүн айтсам эмне болот эле, туурабы? Ошентип анан кийин өзүнүн кайненеси келини менен баласын чайга чакырып атат. Анан шадраңдап келишет, колдоруна бирдеме көтөрүп алган, торт ошентип келесиң эми, жөн келбейсиң да. Анан ушундай курсактар аш экен, экөө тең тамакты бирден ооз тийгенден кийин эле акырын жей баштаптыр. Анан албайсыңарбы, жебейсиңарбы десе, курсагым ток деп экөө тең жебейт имиш. Азыр бир жака барат элек деп. Анан курсак жеп келдик эле, балекетке курсактары ач. Эмнеге билесиздерби? Тамагы өтө начар болуп калыптыр да. Туздуу, күйүп кеткен, кээ бир кабырлары бышпай калган, картошкасы бышпай калган.
Анан баласы менен келини шылтоо таап эле батыраак эле кетип калыптыр. Кетип калгандан кийин анан подругасын деп коет го бизде. Байбиче өзүнүн досун да чакырган экен. Айтып турду: Айланайын, сен тамакты жакшы жейт элең го. Сеникиндей даамдуу тамакты мен көрчү эмес элем. Мындай алсаң, бармагыңды кошо жеп ала тургандай даамдуу кылат элең. Бул эмне кылганың дептир. Ушунча өмүрүңдө келиңди бир жолу чакырып атасың десе, эй досум, муну келесоо балам, үйлөнгөндөн баштап мен көп байкайм. Баам салдым, келинди жаман кордобойт. Не деп кордоду десе, колуң даамдуу эмес экен, тамак жасай албайт экенсиң. Апамдын тамактарын бир жесең деп эзе берет. Ошону далай жолу угуп калдым, далай жолу байкап калдым. Анан жаңыдан келген келин бирөөнүн кызы эми акырын үйрөнөт да. А бул тилин тие албай эле ошентип бергенде байкап атам, келин чөгүп баратат, чүнчүп баратат. Ошон үчүн атайын кылдым деген экен.